Мирзиёевке дароо кабарланды. Өзбекстандагы газ кенинде 4 адам каза болду. Коңшу Өзбекстандын Сурхандария облусунун Байсун районундагы эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы газ кенинде авария болуп, 4 адам каза болду. Бул маалыматты Өзбекстан президентинин басма сөз катчысы Шерзод Асадов тастыктады. Анын айтымында каза болгондор шахтада иштеген подряддык компаниянын кызматкерлери болгон. Алардын өздүгү такталды. Маркумдун ичинен 2 Кашкадария облусунун Гузар районунан, 2 Байсун шаарынан болгон. Шерзод Асадовдун айтымында окуя тууралуу президент Шавкат Мирзиёевке дароо кабарланган. Президент тиешелүү тапшырмаларды берип, реалдуу убакыт режиминде кырдаал тууралуу маалымат алат. Окуя болгон жерге жооптуу министрликтердин жана уюмдардын жетекчилери келишти. Кырсыктын кесепетин жоюуда жергиликтүү түзүмдөргө жардам берүү үчүн чет элдик адистер тартылды. Булак Супер Кежи. Жакын арада Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 тараптуу коммерциялык макулдашууга кол коюлат. Бул тууралуу Пекин шаарындагы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кытайдын транспорт министри Ли Сяопен менен болгон жолугушуусунда сүйлөшүлгөнүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жолугушууда тараптар Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт эрке штам өткөрүү пункттарынын ишмердүүлүгүн мындан ары дагы жакшыртуу, ошондой эле жакында ачылган Бедел пунктунун инфраструктурасын модернизациялоо жана Барскоон Үч-Турфан Ак-суу унаа жолун 2027 жылга чейин биргелешип бүткөрүү тууралуу сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой эле министр Төрөбаев менен Ли Сяопен чек арадан кирип чыккан эки мамлекеттин жүк ташуучу унааларына быйылкы жылга берилген квотанын санын көбөйтүүнү макулдашкан. Ага ылайык быйылкы жылдын аягына чейин кошумча эки тараптан тең кирип чыгууга 40 миңден унаага уруксат берилери күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Украина мамлекеттик жана аскер кызматкерлерине Telegram колдонууга тыюу салды. Украинада мамлекеттик жана аскер кызматкерлерине коопсуздук жана коргоо мекемелеринде иштегендерге Telegram мессенджерин кызматтык телефонуна жана башка каражаттарына орнотуп колдонууга тыюу салынды. Мындай чечим өлкөнүн кибер коопсуздук боюнча улуттук координациялык борборунун отурумунда кабыл алынганын 20 сентябрда улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши билдирди. Мындай чечим коркунучтарды азайтуу максатында кабыл алынганы белгиленген. Аскердик чалгын мекемесинин башчысы Кирилл Буданов аталган мессенджердин колдонуучуларынын каталышуусу жеке маалыматты орусиялык атайын кызматта бар болушу ыктымал экенин айтты. Башкы штабтын жана коопсуздук кызматынын адистери Орусия бул мессенджерди кибер чабуул жасоо, колдонуучулардын геолокациясын билүү жана ракеталык соккуларын тууралоо үчүн колдоноорун билдиришти. Telegram бул боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Аталган байланыш түйүнүн 2013 жылы орусиялык ишкерлер Павел жана Николай Дуровдор негиздешкен. Компаниянын кеңсеси азыр Дубайда жайгашкан. Павел Дуров мессенджердин колдонуучулары тууралуу маалымат алууга аракет кылганы мамлекеттердин жана атайын кызматтардын басымына кабылып турарын айткан. Орусияныкынан тышкары Франциянын Бириккен Араб Эмирликтеринин жана Сент Китс жана Невис Федерациясынын жарандыгына ээ Павел Дуров өзү Францияда август айынан бери тергөө алдында. Ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Француз бийлиги Дуровду жашы жете электер аралашкан порнография, маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшү жана алдамчылык кылмыштары тууралуу маалыматты полициянын жана атайын кызматтын талабы боюнча ачыктоодон баш тарткан деген мазмундагы бир нече кылмышка айыптоодо.
Дуров кармалганда Орусиялык күч кызматтары менен байланышы бар экени айтылып жүргөн База басылмасы Орусиянын бир катар күч органдарынын президенттик жана өкмөттүк администрациялардан кызматкерлерине телеграмма аркылуу жазышкандарынын баарын өчүрүү талабы коюлганы жазылган. Бул Азаттык. Израиль Ливандын түштүгүнө сокку урду. Израиль армиясы Ливандын түштүгүндөгү Хизболланын буталарына чабуул жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, кыймылдын лидери Хасан Насралланын сүйлөгөн сөзүн төз алып берүү маалында Бейруттун үстүнөн тез ылдамдыкта учкан бомбалары карапайым калк арасында катуу дүрбөлөңдү жаратты. Насралла өз кезегинде Израиль кызыл сызыктарды кесип өткөнүн айтып, тез арада жооп кайтарылары тууралуу убадасын берди. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливандагы Хезболланын буталарына сокку урду деп билдирди Израилдин басма сөз кызматы. Жалпыга маалымдоо каражаттарында аскердик операция уюмдун террордук потенциалын жана аскердик инфраструктурасын кыскартуу максатында жүргүзүлүп жатканы жазылып жатат. Кол салуу Хезболланын лидери Хасан Насралланын эл алдында сүйлөгөн сөзү менен бир убакта башталды. Анда эл дээрлик 40 адамдын өмүрүн алган пейжердин жарылуусу тууралуу айткан. Анын сөзү бардык жерде, анын ичинде Бейруттун жана башка ири шаарларынын көчөлөрүндө түз эфирде берилди. Булак Супер Кежи.